Assalamu aleykum жакшыларым. Бирге иштеген байкем бар. Кыргызча таза орусча аралаштырбай сүйлөгөнү үчүн урматтаймын. Экөөбүздүн дайыма мелдешкен темабыз жумуртка менен тукум. Bir gün атайлап, байке машина бозулду. Пияда барып келели базарга десем, түшүнбөдүм деп такмазалап жатат. Жөө барарыбызды түшүнсө да, мен да кычып пешком барып келели. Макул деп көзү менен күлүп койду. Жолдо пияда бара жатып ырдап бердим. 6 жылы пияда баскандагы гербезим. Алтындын кенин талкалап казгандагы гербезим. 7 жылы пияда баскандагы гербезим. Жездин кенин талкалап казгандагы гербезим. Эмнеге биздин эл айрым коборлордо диалекти укса итиркеyi келип, ызы чуу салып, комментарийлерди жети энесине чейин сөгүнөт. Эмнеге пешком десем, нормалдуу кабыла алат да, пияда десем эле, көздөрү күлөт айрымдардын. Кыргыз тилиндеги көпчүлүк архаизмдер байыркы сөздөр түштүк тараптан чыгып атат. Алардын көбүн унуттук ушинтип кекелетип атып. Памирлик кыргыздар мурда, бизден башка кыргыз жок, биз жалгыз кыргызбыз деп жашашчу экен. Эми аларды түшүнсөк болот. Турмуш шарты ошого алып барды. Азыркы технологиянын колдонуп, кыргыз адабияттын окуган тилчилерибиз ошол манастан калган архаизмдерди тоготпойт, тоң моюндук кылышат. Кыргыз тилин өздөрүн гана райондору, айылдары менен чектеп коет. Куудул Тынар Курбаналиевдин бар эде, жок эде, келе атыр, уктап атыр деген тамашалары, Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк Асаба тарыхый романында баткендиктер менен таластыктардын кобору турат. Шакаба кылып нан тапса макул. Бирок бабалардын тилиден жийиркенбейли. Тоо булбулу Токтогулдан акылдуу болбойлу. Ар бир райондун кобору, ар бир айылдын диалекти бул тилибизди байытат. Жарымы орусча, жарымы кыргызча сүйлөсө, маданияттуу, сабаттуу, акылдуу адам көрөбүз. Чынында бул жеткен маңкурчулуктун туу чокусу. Таластык же баткендик сүйлөсө өгөйлөйбүз. Заданияны снос кылгыла деп атка минерлер саясат жүргүзүп жатат. Говядина жейсинби же баранина деп ашпозчуларыбыз тамак бышырып атат. Больнойдун состояние жакшы деп дарыгерлер дарылайт. Эс алайын деп кино көрсөң жерди муштап сөгүнөсүң. Тамаша шоунун балдары аман эле болсун. Казанда болсо чөмүчкө чыгат болуп, кино же кыргызча эмес, же орусча эмес. Киргиздерибиз орусча сүйлөп акылдуу болушат. Орустар көрбөйт, бул киргиздердин акылттуу болуп атканын. Алар тоготпойт деп түшүндүрө албайсың маңкурттарга. Советбек Жумадылов менен Сүймөнкул Чокморовдор көрдө 10 жолу оодарылды окшойт. Кыргыз тил комиссиясы эмнеге цензура жарыялабайт ушундай беймаза, тузу жок, деградацияга алып барган тамашашоочулардын кинолоруна. Осман империясы кулап, Мустафа Кемал Ататүрк республика курарда алдында тилден баштаптыр. Бүткүл араб, фарс, европалык тилдерден кутулуп, Якутиядан издеген экен түп нуска түрк тилин. Бизде деле ушундай реформага муктаж кыргыз тили. Кыргыз тилин баткен менен таластыктардан кызганбай, башка бөтөн, жат тилдерден коргойлу. Азыркы кыргыз тили ача тилдүү жылаан болуп калды. Же орус эмес, же кыргыз эмес. Манас эпосундагы архаизмдерди кайра жандатсак, азыркы ача тилдүүлүктөн кутулабыз. Орус тилине каршы эмесмин. Ар бир кыргыз интеллигенти орусча билиши шарт мезгил талабына жараша. Орусчанын майын чыгарып таза, кыргызчанын майын чыгарып таза сүйлөйлү.